Орчунду мыйзам эми сөзсүз түрдө талкуулар көп болот. Бул жерде жаланган алименттер жөнүндө сөз болгон жок экен. Бул жерде ошо 243 берене прима 1де ата энелерин да бакпаган адамдар жөнүндө да сөз болуп атат, Үмүткан Нургазиевна. Ата энелерин таштап кеткен ошол алименттер жөнүндө сөз. Анан жеке сот аткаруучулардын жок дегенде 10%, а так өндүрүлгөн суммадан 25%ке чейин аларда калат экен, туурабы? 10% мындайда жеке сот аткаруучуларга биз мындай деп жаздык. Негизи мыйзам боюнча 10% өндүрүлгөн мамлекеттик жекелерге 10% өндүрүлөт. Бирок биз ал жерде айттык, ошол именно жеке сот аткаруучуларды биз баарыбыз коркотпайбыз. Жаңы структура кандай болуп, анын ошо калган ошол 10% кандай тартипте бөлүнөрү башкы прокуратура тарабынан иштелип чыккан жобонун негизинде гана жүргүзүлөт. Биз ошол жана анализ азырактарда көбүрөөк пайыз жок, ал жерде мындай экен. Ушундай экен. 1%тен 15%ке чейин кетип, 10%ке чейин кетет экен да, суммага жараша. Бирок жеке сот аткаруучулардын алган канчалык сумма көбүрөөк болсо, ошончолук проценти көбүрөөкпү? Же тескериби? Прогрессивно, регрессивно? Да, мурда кодексте ушундай нормалар болгон, биз аны азыр алып салдык. Аны алып салдыңарбы? Себеби ага бир сөзсүз түрдө көзөмөл керек экен да, баягы сөзсүз түрдө анын балансын чыгарып, анализдеп кылып, кана ошондо гана ошого жол бериш керек экен. Бирок негизи 10% кармалат өндүрүлгөн сумманын. Ошол процент калат экен, Анан дагы айтып кете турган нерсе, биякта коллегаларымдын талкуусу туура, анткени ар бир депутатка жок дегенде кеминде 10 чакты аял бир жылда бир жолу кайрылып ушул маселе боюнча аябай сот аткаруучулар, алименттер боюнча ызычуулар көп болуп атат. Эки баласы болсо бир баласын өндүрүп берип калган балдарына деген акча ала албай калып атабыз деген арыз мындар аябай көп болгон да. Бирок ошол эле учурда сот аткаруучулар эгер төлөп келет, мен да бир кейс болгон, бул бир жыл мурда төлөп келген, акчасын төлөгөн мырзаны, эркек жаранды четке чыгартпай коюп туруп, бирок телефону да бар экен, сот аткаруучуда адреси да бар экен, кат да жөнөтпөй, телефон да чалбай, анан эмеге сыртка чыгам дегенде чектетип коюптур да. Ошондой мыйзамсыз учурларды биз кантип көзөмөлгө алабыз? Сот аткаруучулар туура эмес иштерин кылып жатса, жоопкерчиликти карайбызбы? Сөзсүз түрдө ошол себептен бизге эгерде статистика алсак, 2024-жылы 5 кылмыш иши козголуптур коррупция менен, 2025-жылы 4 кылмыш иши козголду сот аткаруучулардын үстүнөн. Ага карабастан сот аткаруу системасы бизге өткөндөн кийин биз толугу менен аларды изилдеп, текшерип, баягы чыгып, азыркы күнгө чейин анализ жүргүзүп атабыз, алардын алган кызматы. Бирок мен жана докладымда белгилегендей, булардын айлыгы акысы абдан төмөн болгондуктан коррупцияда болуп атат деген сөз. Рисктер болуп кеткен да. Мен бул маселени эмнеге көтөрдүм? Анткени деген мен ошол ситуацияны аягына чейин иликтеп чыкканда, ошол аял менен сговорга кирген учур экен да, сот аткаруучусу. Аныңыз туура. Алиментти өндүрөм деген аялдын ошол сот аткаруучу менен ошентип сүйлөшүп алышыптыр да. Анан эркекти сыртка чыгарбайбыз деп. Сиз айткан, сиз ошондой көйгөйлөргө жол бербеш үчүн азыркы учурда биз ошол системасын автоматташтырып атабыз, цифровизация менен. Андай көйгөйлөр артка баягы арткы число менен жазуу, оңдоого анда цифровизацияда жол берилбейт. Урматтуу Үмүткан Нургазиевна, дагы бир сөз, мага бир аксакал киши кайрылып калды. Менин ушинтип балам соттолуп кетти ушул алименттер боюнча. Анан деген эми неберелерим мамлекеттик кызматта иштей албайт экен, атасы алименттин аркасы менен соттолуп кетсе, госслужбага бара албайт экен деп эл арасында аябай чоң талкуу болуп атат. Ушул боюнча расмий комментарий берип коюңузчу. Мен жана айткандай, алимент боюнча биринчи укук бузуу, экинчиден эгер алименттин суммасын толугу менен укук бузууда дагы кылмыш ишинде төлөсө, ал кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулат. Атайын беренеде бар. Ал эми кызмат, мамлекеттик кызматка эгер коррупциялык кылмыштар менен гана соттолгон учурда ал кызматка бара албайт. Укук органдарда жалпы судимость болсо, буга чейин деле бара алчу эмес. Өзү негизи эми право бизде укук коргоо органдарында өзү эле эгерде ал сөзсүз түрдө таза болуш керек, баягы бир туугандар ата энесине чейин сөзсүз түрдө изилденет да. Ошол себептен жанагы депутаттар айтып атпайбы, баары эле соттолуп же Дастан Далбаевдин айткан көйгөй деле бекердин эмес да. Алимент үйлөнгөндө эле алиментти төлөп койсун деп атпайбы, ошо баягы өзүнөн өзү эле баласына бир эле алимент төлөө менен зыян келтирбей, анын келечегине да зыян келтиришет да. Ошону да ойлонуш керек бул жерде. Түшүнүктүү, рахмат. Мыйзамды колдон биринчи окууда. Рахмат.